Өлкөдө COVID-19 тумоосу көбөйө баштагандан тарта вируска каршы дарылардын тартыштыгы дароо байкалды. Ага катар баалар өзгөрүп, 10 чакты дарынын түрү кымбаттап кеткен. Пандемия шартында негизги дары-дармектин түрлөрүнө бааларды көтөрүп жаткандарды актоо мүмкүн эмес. А мы же не знаем, сколько оно стоит. Но мы считаем, что навариваются круто. Азыр мисалы аптекалар көтөрүп атпайбы, мисалы учурдан колдонупчу. Мисалы аягы ким страдать этип атат, кыйналып атат, эл кыйналып атат да мисалычы. Тартыштык байкалган дарылардын түрлөрүнө бааларды атайын көтөргөндөргө карата чара көрүү арызы менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан бир нече коомдук уюмдар кайрылышкан. Аларда дарыканалар дарынын негизги түрлөрүн атайын кампада сактап, сатышка чыгарбай жатат деген да шектенүүлөр болгон. Мунун негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталып, каржы полициясы бир катар ири фармацевтикалык компаниялардын кампаларын текшерүүгө алды. Вся следственно-оперативная группа здесь. Мы вас просим вызвать либо завсклада, чтобы он нам просто показал наличие. Есть эти препараты, либо нет. Каржы полициясы жүргүзгөн анализге ылайык коронавирус инфекциясын дарылоо үчүн керек болгон 10го жакын дарынын түрлөрүнө тартыштык жаралган. Алар гепарин, левофлоксацин, азитромицин жана арвидол баштаган вируска каршы дарылар. Мындан сырткары натрий хлорид, тамчылатып дары куюу тутуму, парацетамол жана клексан дарыларынын жетишсиздиги болууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгында бааны дары жеткирүүчү компаниялар жогорулатып жатканы белгилүү болгон. Бирок ал бир нече себептерге байланыштуу болууда. Элдин башына оор ушундай кырдаал түшүп атканда биз аны кантип биздин адамдык укугубузда барбайт андайга, кантип биз аны бекитип атайын дефицит кылмакпыз. Ал нерселер жок, анткени бул препараттардын баарысын биз эгер буга чейин Минздрав протоколго киргизип берген болсо, потребность берген болсо, бул ситуация ушундай болуп баратат деп биз алып келмекпиз. В ходе данных обысков было установлено, что тинтүү учурунда дарыканалардын кампаларында чынында эле клексан, гепарин, арвидол сыяктуу дарылар жок болуп чыкты. Бирок жүргүзүлгөн анализдер аталган дары-дармектер Бишкек шаарында жеке жактар тарабынан 5-10 эсе кымбат сатылып жатканын көрсөттү. Жазасыз өзүңүз полун жазып бересиз, кимден алдыңыз, кандай канчага сатып атасыз. Буга байланыштуу каржы полициясы баалардын жогорулашы боюнча өзүнчө ыкчам иш-чараларды өткөрүү чечимин кабыл алган. Дары-дармекти арзан сатып алып, кайра интернет аркылуу кымбат баада саткан бир нече факт аныкталды. Маселен, өткөн аптада Бишкек шаарынын тургуну өздүк наркы 5000 сомдон ашпаган клексан дарысын 14000 сомго сатууга аракет кылып жаткан жеринен каржы полициясынын кызматкерлери тарабынан кармалды. Несколько групп людей реализовывают препараты. Бир нече адамдан турган топтор клексан дарысын 17500 сомдон сатып жаткан учурда кармалды. Мындай фактылар бирөө гана эмес. Бул жарандардын аракетине тергөө тарабынан тиешелүү укуктук баа берилет. Дарыны кымбат сатууга дарыкана кызматкерлери аралашканы дагы белгилүү болду. Алло? Алло, эже саламатсызбы? Саламатсыздар. Эже, бул аптека экен? Кайсы аптека эже? Адресиңиздерди айтып коесуздарбы? Клексан бар окшойт сиздерде, айтышты да? Бар. 192 аптека. Адрес кандай? Аптека Московский 136-га. Тыртыңыз эже азыр. Эже азыр Московский 136. Аптека 192. Сен келгенде чалсаң, мен чыгып неме алып алам. 192. А эме канчадан азыр? 17500. 17500, Москвада. А эме сурайын дедим эле, канча штук бар сиздерде? Канча упаковка бар? Бар эми, 2-3 калды го дейм. 2-3 калды, көп керек сизге. Ооба, көп керек эле да. Келерсем, сау. Бааны атайылап көтөргөн ортомчулардын иши боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Пандемия шартында адамдардын ден соолугунан пайда табууга аракет кылган жарандардын аракети туура эмес экенин белгилеген каржы полициясы мындай ар бир аракет кылмыш жоопкерчилиги менен коштолоорун эскертет. 125, вот так можете убирать. Вот смотрите. Так, сейчас купюра номиналом 5000 сомов. Так, номер АА08. Самат Осипов,